Негизи бизде Кыргызстанда 7 миллион калп бар. Ошо 7 миллиондун баары эле кара жанын багат элем, акча табат элем деп жүрбөсө керек деп мен ишенем. Ошонун арасында бир 10% бар болуш керек. Ушу идеямды ишке ашырам, творчество кылам, искусствомен заниматься этем, ушу кино чыгарсам, клип чыгарсам, музыка жаратсам дегендер бар, мен ишенем да. Ошолордун бири мен болчумун. Мен азыр жазалма интеллекттин жардамы менен сонун клиптерди чыгардым, рекламный роликтерди тарттым, прикол роликтерди тарттым. И ошол далилдин баары менин Instagram баракчамда. Кирип көрсөңөр, сонун контенттер бар. Ушул контенттерди биз мурда жаратыш үчүн аябай чоң каражат сарптачубуз да. Мен өзүм кесибим боюнча режиссермун. 2014-15 жылы кино тарткам, клиптер тарткам, продакшн кылып рекламалар тартчубуз, укмуш чоң каражаттар сарптачубуз. Актер жалдачубуз, сценарист жалдачубуз, художник жалдачубуз. Бир кичинекей ролик тартыш үчүн 10 күн кетчү. Препродакшн, продакшн, постпродакшн толтура кызычуулар көп болчу да. Азыр элестеттик эле ошонун баарын жазалма интеллект уже алмаштырып койду, заменять этип салды да. Сценаристтер эле жазалма интеллект, идеяны да ошол берет, сценарийни да ошол жазат, промпторду жазат, сүрөттөрдү кылат, ошол сүрөттөрдү оживлять этет да. Эгерде ушул жазалма интеллектти үйрөнүп, өзүмө кичинекей чакан кино тартат элем, рекламный ролик тартат элем, сонун өзүмдүн клипимди, өзүмдүн музыкамды жаратат элем десең, жакында мастер-класс өтөм, 3 күндүк мастер-класс. Ошол жакта деталдуу баарын айтып берем. Эгер ошол мастер-класска катышам десең, комментарийге нейро деп жаз.